Саламатсыздарбы. Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу топтому. Кесиптешим Чынар Капарова. Жана Канат Абазбеков бүгүн студияда кызматта болобуз. Кутмандуу кечиңиздер менен бейшемби күндө негизги маалыматтардан кыскача. Президенттин Москвага сапары башталды. Алмазбек Атамбаев Евразия экономикалык кеңешинин жогорку отурумуна жана Кызыл Аянттагы жеңиш парадына катышат. Асманда аскердик учактар, аянтта согуш техникалары менен жоокерлер. Бүгүн Бишкекте жеңиш күнүнө арналган парадтын акыркы даярдыктары өттү. Бүгүн радио күнү. Андыктан өлкөдө байланыш кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жатат. КТРК радиосунун алып баруучулук милдетин бүгүн саясатчылар, балдар жана белгилүү инсандар аткарды. Июнь айында электроэнергияга болгон баа көтөрүлөт. Азыркы 70 тыйындын ордуна кардарлар канча төлөйт? Президент Алмазбек Атамбаев жогорку Евразия экономикалык кеңештин жыйынына көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин катышуучу мамлекеттердин бейформалдуу жолугушуусуна катышуу үчүн иш сапары менен Москва шаарына учуп келди. Келери менен мамлекет башчы улуу атамекендик согуштун мезгилиндеги эски үлгүдөгү самолетторду көрүп чыкты. 9 май күнү Алмазбек Атамбаев Кызыл Аянтта улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган салтанаттуу парадка күбө болот. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин президент Алмазбек Атамбаевди жана Кыргызстандын элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгы менен куттуктады. Катаал жана ырайымсыз душманга каршы бир катарда салгылашкан элдерибиздин эрдиги Россия менен Кыргызстандын жалпы тарыхынын көнөрбөс, унутулгус барактары. Согуш жылдарында ширелген достугубуз мындан ары да биздин эки мамлекеттерибиздин ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташуу мамилелерин өнүктүрүү үчүн КМШ, Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразиялык мейкиндиктеги башка интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара кызматташууну чыңдоонун бекем негизи болуп берерине ишенем деп белгиленет Путиндин куттуктоо катында. Ушундай эле жылуу каалоо тилектерин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов, Түркмөн башы Гурбангулу Бердумухамедов жана Азербайжандын башчысы Ильхом Алиевтер билдирген. Президенттер Кыргызстандагы согуш ардагерлерине жана ооруктун эмгекчилерине чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, ал эми жалпы боордош кыргыз элине тынчтык жана байгерчилик каалашкан. Асманда аскердик учактар, аянтта болсо согуш техникалары менен жоокерлер бүгүн жеңиш күнүнө арналган майрамдык парадтын акыркы даярдыктары өттү. Аскердик тигучмалар, легендарлуу танктар менен 2000 чукул жоокер, мунун бардыгы куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын, улуттук гвардиянын, мамлекеттик чыгара кызматынын, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтеринен, канттагы Россиялык авиабазанын, ошондой эле аскердик окуу жайлардын курсант аскерлеринен куралган. Дардыктын жүрүшү башкы штабтын жетекчисинин жеке көзөмөлүндө өттү. Анткени Асанбек Алымкожоев 9 майдагы парадты кабыл алат. Быйылкы майрамдын өзгөчөлүгү эч кандай билеттер сатылбайт, каалоочулар үчүн борбордук аянт ачык болот. Акыркы даярдыктын жүрүшү Элиза Нурматованын кийинки материалында. Советтер Союзун элестеткен болуна ЗИЛ 111. 54 жыл мурда чыгарылган унаага жакын келип, аны кармап көрүп сүрөткө түшкөндөр көп. Айдоочу Максат Кыдыргычев темир тулпарына өзгөчө мамиле жасап, аны негизги парадтан айдап өткөнүнө сыймыктанат. День Победы мындай масштабта болгон эмес Кыргызстанда. Бул биринчи эле жолу да. 65 жылдык болот деген, бирок ошол жылы эме болуп калган. Ызычуу болуп, революция болуп кетип, ошо мен болбой калгам. Парадтын көркүн ачкан дагы бир негизги жоопкерчилик Дастан Жуматайга жүктөлгөн. Ал парадтагы аскердик оркестрдин дирижеру. 2 айдан бери тынбай даярданып, совет маалындагы улуттук жана белгилүү композициялардын баарын тандап алган. Даярдандык, 2 ай даярдандык. Андан тышкары гарнизондук репетициялар болду, ошолордун баарына даярдандык. Албетте бул мероприятияга толкунланып жатабыз. Себеби бул эң бийик күн, жеңиш күнү. Аянтта музыка жаңырып турса, асманда куралдуу күчтөрдүн аскер учкучтары чебердигин көрсөтөт. Анда Ми-24Б, Ми-8 МТВ жана Орусиан Нава базасынын учкучтары Су-25 жана Ил-2 учактары менен өтүшөт. Борбордук ала тоо аянтында өтүүчү парадта 2000ден ашык аскер кызматкерлери, 17 абадан коргонуу күчтөрүнүн күжүрмөн техникалар өтөт. Мындан сырткары жеңиштин туусу орнотулган Т-34 танкасы баштаган 70ден ашык техника өтөт. Алардын айрымдарында улуу атамекендик согуштун ардагерлери да болот.
Мындай чоң программадагы парад Кыргызстанда көптөн бери боло элек. Андыктан аянтта даярдык иштерине кызыгып келгендер көп. Алардын бири Атайын Карабалтадан келген Жуматай ата. Ал согуш маалында далай кыйынчылыктарды көргөн. Азыр 90дон ашып, анын баары артта калганын, бүгүнкүдөй турмуш эң бактылуу учур экенин айтып, арттагы тартыш заманды эскерет. Мен 26-жылкымын. Как раттым эле. Акыркы солдаттардын немеси да ошол убакта. Акыркы солдаттар катышып алды. Парадты Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары келип каалашынча көрсө болот. Ондо башталуучу парад үчүн эртең мененки 8ден баштап жарандар келери күтүлүүдө. Аянттын 4 тарабы курчалып, сыйлуу коноктор, согуш ардагерлеринен сырткары бардык каалоочулар үчүн да орундар даярдалган. Уюштуруучулар жалпы болуп аянтка 15 миңден ашык көрүүчүлөр келсе болот деп божомолдоодо. Эртең мененки саат 10до башталат. Бирок 10го чейин элдер ордорунда туруп калыш керек. Анткени саат 10дон кийин жабылып калышы мүмкүн площадь. Ала Тоо площади бардыгы тарабынан жабылат. Бирок түштүк тарабы ачык болот. Биздин шаардыктар ошо түштүк тарабынан, Фонтан жагынан, Киевский жагынан кирип ошол жерден орун ала берсе болот. Аларга пригласительныйдын кереги жок. Ордо каладагы жарандар мааракелик парадты келип көрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми алыскы аймактарда жашаган мекендештер үчүн 9 майдагы парадты толугу менен коомдук 1-канал түз эфирде көрсөтөт. Элиза Нурматова, Алмаз Кариев, коомдук 1-канал. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек, 9 май күнкү улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы парадты коомдук 1-канал сиздерге түз эфирден баштап саат 10дон тарта көрсөтөт. Төрага Асылбек Жээнбеков бүгүн улуу атамекендик согуш жана оорук ардагерлер менен жолугушту. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай алардын урматына майрамдык кабыл алуу уюштурулуп, кадырлуу конокторго белектер берилди. Бардыгыңыздарды улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен чын дили менен, чын жүрөгү менен жалпы жол кеңештин атынан, жол кеңештин депутаттарынын атынан куттуктайм. Нарын облусунда учурда согуштун 38 ардагери бар. Алардын бири Жумакадыр Моңолбаев. Жумакадыр ата согушка 10 жылдык өмүрүн берди. Улуу жеңиштен кийин ал Жапон согушуна да катышкан. Чоң солдат деген каймана ысы менен белгилүү болгон ардагер менен кабарчыбыз баарлашып келди. Жашы 100гө таянса да эртелгеч уулунун чарбачылыгына кол кабыш кылганды жактырган Жумакадыр Моңолбаев советтик армиянын катарына 1938 жылы чакырылган. Аскердик кызматын өтөп кичи мекени ат башыга аттанаарында улуу согуш башталып фронтко жөнөгөн. Менин званиям старшина, гвардейский старшина. 76 миллиметровый пушкада командир расчет болгон. Немистин танкысын атып. Немистин оружияларын жеңип. Сталинградтагы салгылашуу Жумакадыр аксакалдын эсинде өмүр бою сакталып калды. Анын айтымында өзү бошотууга катышкан Европа өлкөлөрүнүн биринде да, жеңиш туусу желбиреген Берлинде да Волга жээгиндегидей кандуу кармаш болгон эмес. Берлинден уктум мен. 2 майда мен ошол жерде болдум. Жеңиши бүткөндө конечно ыйладык. Өлүмдөн кайттык да өлүмдөн. Кан кечип жүрдүк. Көрсөткөн эрдиктери үчүн көкүрөгүнө кызыл жылдыз жана улуу жеңиш ордендери, каармандык медали тагылып, 1945 жылдын июнь айында Москванын Кызыл аянтындагы парадта салтанат менен өткөн. Андан чыгары менен Ыракы чыгышка жөнөп, Япон милитаристтерин багындырган. Бирок аны айылдаштары эч эле жоктоп, жада калса, ашында өткөрүп жиберишкен. Атам ошол 46-жылы келип калган. Ошондо келгенде ошол айылдын башкармасы Чыпай деген атабыз Жумакадыр аябай чоң солдат болуп келген турбай деп жана чоң солдат аталып калганы ошондон айтылып жүрөт. Айгышкан кармаштарда эрдиктерди көрсөткөн Жумакадыр Моңолбаев азыр 98 жашта. 9 баланын, 38 неберенин, 64 чөбөрөнүн жана 15 кыбыранын бактылуу атасы. Нуркызы Абдрахманова, Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абазов, коомдук 1-канал, Ат Башы району. Ал эми Каракол шаарында жашаган согуштун ардагери Федор Емельяновка президенттин атынан үйдүн ачкычы тапшырылды. Ардагер буга чейин Батирде жашап күн кечирип келген. Жаңы үй шаардын борборунда 1-кабатта жайгашкан. Ардагерди куттуктоо үчүн президенттик аппараттын өкүлү Максат Сазыкулов барды. Ал эми Каракол шаардык кеңеши менен мэрия Зелегизар белек кылды.
Башка кабарлардан бүгүн 7 май радио күнү. Буга карата КТРКнын Кыргыз радио бирикмесинин бардык радиолору радио өнүгүүгө карай аттуу иш-чара өткөрдү. Биринчи радионун угармандары жаңылыктар менен ар кандай уктурууларды саясатчылардын окуусунда тыңдаса, Кыргыз радиосунда акын жазуучулар, адабиятчылар жана маданият кызматкерлери Манас эпосунан үзүндү окуп, кыргыз маданиятынын алтын казынасы тууралуу ой бөлүштү. Радио күнүнө уюштурулган иш-чарадан Гүлнара Касымбекованын репортажы. Бұл биринчи радионун студиясы. Тагыраак айтканда, ушул жактан жаңылыктар эфирге чыгат. Бүгүн аткан нерлердин басымдуу бөлүгү өздөрүн радио журналист катары сынады. Тагыраак айтканда, айрымдары жаңылык окуса, башкалары манас айтып, кыскасы өздөрүн радио журналистикадагы талантын көрсөтүштү. Акцияны биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарыпашев баштап берди. Ошондуктан кыргыз өкмөтү дыйкандарын Ал эми энергетика министри Кубанычбек Турдубаев адашып калбоо үчүн өзү окуй турган жаңылыкты бир нече ирет кайталап окуп, түз эфирге катуу даярданды. В эфире новости. У микрофона непрофессиональный ведущий министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев. Маданият министри болсо басма сөзгө баян жасады. Ал студияда текст окуп жатканда аны маалымат катчысы алдыга сүрөп жанында отурду. Кичинекей эле бир 2 бет кагазды окуш үчүн 2 саат убактын алды окшойт. Элдин баары эшиктеп очередь болуп калды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтылган сааттан кечикпей келди. Алмазбек Атамбаевдин Россиядагы сапары башталды. Эл өкүлү Чыныбай Турсунбеков тилчи болгондуктан бу жаңылыкты кадимки журналисттердей эле окуп берди. Студияда парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери депутат Чыныбай Турсунбеков. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов орус тилиндеги жаңылыкты алып барды. Это вообще журналистам быть тяжело. Мындан тышкары билим берүү министри Эльвира Сариева дагы акцияга катышып, өзүн радио журналист катары сынап кетти. Бул Кыргыз радиосу үчүн куттуу жана тарыхый студия. Маданияттын нечендеген каймактарын издей калган студияда угармандарга манасты жеткирүү вазыйпасы Жедигер Салаевга туш болду. Кабырам Манас Баатырга караан болуп берем деп. Балдар FM радиосунун жаш алып баруучулары Рыскели жана Арина дагы радио күнүндө эфирге чыкты. Мен кыял, кыялдар орундалат. Мына ушундай ураанды туу туткан КТРКнын Мен кыял радиосундагылар болсо, кесиптик майрамын түнкү саат 12-де эле баштаган. Улуттар аралык биримдикке данакер Достук радиосудагы ынтымак менен ырашкерликти талкуулаган кереги кеңешти куттуу студияда өткөрдү. Коомдук телерадио корпорациясындагы 84 жылдык тарыхы бар Кыргыз радио бирикмесинде учурда 5 радио иштеп жатат. Гүлнара Касымбекова, Бектазар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал. 7 май радио күнүнө карата даярдалган атайын репортажды сиздер 22:15-те кыргыз тилинде көрө аласыздар. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекети Евразия экономикалык бирлигине кирүүнүн алдында кайрадан калыбына келтирилүүдө. Ош облусундагы ушул жана башка мекемелердин иши менен өкмөт башчы Темир Сариев жеринен таанышты. Теманы Ош студиясында кесиптешим улантат. Саламатсызбы Актилек, сөз сизде. Саламатсыздарбы. Жогоруда белгиленгендей, премьер-министр Темир Сариев Ош облусуна иш сапары менен келди. Өкмөт башчы Кеңсай массивиндеги иштин жүрүшү, барак эксклавынын көчүрүлүп жаткан аймактагы курулуш иштери менен таанышып, Араван районунун дыйкандарынын абалына кызыкты. Кененирээк кийинки материалда. Өкмөт башчы иш сапарын Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекети менен таанышуудан баштады. Бул бекет ЭАЭПке кирүүнүн алдында кайрадан калыбына келтирилүүдө. Буга каражат да жетиштүү бөлүнгөн. Учурда мында жашаган 16 үй бүлөнү көчүрүп кетүү маселеси турат. Ошол үйдө жашаган адамдар дагы ушул тун пропуск аркылуу өтүп, баягы биздин сактоо режимине кичине мындай тоскоолдук кылат да. Темир Сариев өткөрмө бекетти калыбына келтирүү жылдын аягына чейин бүтүшүн жана 16 үй бүлөнүн маселесин мүмкүн болушунча эрте чечүү керек деген талабын койду. Мына Кеңсай жыл массиви боюнча жалпы аянты 1624 гектар. Андан соң өкмөт башчы Кеңсай массивине барды. Бул жерде турак жай салуу үчүн жарандарга мындан 5 жыл мурда жер тилкелери бөлүнүп берилген, бирок мында курулуш иштери жандан элек. Бул жерге жүк алып келиш үчүн строй материал. Биздин мына Гермиотоо айыл өкмөтүнүн центральный жолунан өтөт да. Ошол асфальт богочу жерге чейин өзү 1000 сом алат жол кирачы. Анан буягы өзү да 1000 сом да. Жол кира эшегинин токуму кымбат түшүп, адамдар үй салууга шарт болбой атат. Массивтин курулуш планы боюнча 100 миңден ашуун адам жер тилкелерине ээ боло алат. Тагыраак айтканда, бул аймакка бүтүн бир кичи район курулмакчы. Бул үчүн керектүү инфраструктураны камсыздоо зарыл. Темир Сариев конуштагы суу жана канализация көйгөйүн тез аранын ичинде чечүүнү тапшырды. Курулуш көйгөйү барак эксклавынан көчүрүлүп жаткан калк жайгашуучу 5 үй участкасында да көтөрүлдү. Жарандарга жер тилкеси менен судда да бөлүнүп берилген, бирок курулуштан кабар жок. Көпчүлүк дыйканчылык кылып жүрөт айылда, баракта чыга албайчы. Макей утат, пакта эгип жүрүшөт дыйканчылар. Эми бу жерде үлүш жок да биздечи.
Ошондон үлүшчүлөрүбүз аз дыйканчылыкты кылып, элден анан бар жок чыгып жака үй салышат да. Жалпысынан эксклавтан 153 үй бүлөнү көчүрүп чыгуу керек. Премьер бул маселени өкмөт көзөмөлгө алат деди. Иш сапардын жүрүшүндө Темир Сариев Аравандагы фермер талаалары менен таанышууга үлгүрдү. Быйылкы жаз алдынан жааган кар дыйкандарга бир топ түйшүк алып келген. Бактыга жараша чоң жоготуу болгон эмес. Суу маселесинен жакшы болсо, удобрение жагынан жакшы болсо, биздин түшүмдөр Кудай кааласа айткан немелерибизге жетип калабыз, дыйкандар. Жакшы эле болот. Дыйкандар быйыл эгиндин көп түрлөрүн айдашкан. Алар ЭАЭПке киргенден тартып түшүмдү чет өлкөгө сатууну көздөөдө. Есть определенные требования. Вот, например, по товарам. Биздин дыйкандар жана өндүрүшчүлөр ар бир товарды сертификациядан өткөрүүсү зарыл. Айрыкча азык-түлүк товарлары коопсуздук кепилдигин алып, сапаты боюнча талаптарга жооп бериши керек. Ошондо гана ЕАЭП эшигин ачат. Майрам алдынан өкмөт башчы ардагерлерди да унуткан жок. Ош шаарында өчпө сотко гүл чамбар коюп, 3 даңк медалынын ээси Абдурашид Парпиевдин эстелигинин ачылуу аземине катышты. Актилек Гүлжигет кызы Гүлбара Кенжеева, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу. Бүгүн Кара Суу районунда волейбол боюнча турнир өттү. Самалык социал-демократтар партиясынын улуттун саламаттыгы үчүн спортту өнүктүрүү долбоорунун алкагында уюштурулган. Бул долбоор 3 жылга белгиленген максаты спортко калың журтту тартуу жана кызыктыруу. Бүгүнкү күндө көптөгөн жергиликтүү активисттер мекендештерине спортту өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келет. Ал эми Кара Суу районунда өткөн волейбол оюну 20 чукул команданы бир оюн аянтчасына чогултуп, көптүн бүйүрүн кызытты. Мелдештин жүрүшүнө кабарчыбыз күбө болуп келди. Волейбол боюнча Кара Суу районунун биринчилигине катышуу үчүн 20 топ мыкты даярдык менен келген. Жеңиш үчүн умтулган спортчулардын таамай соккулары көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп жатты. Мелдештин жүрүшүнө спорт күйөрмандары 2 күн бою тынымсыз көз салып турушту. Алардын пикиринде спортчулардын тажрыйбасы өскөндүгү байкалат. Балдардын өскөнү байкалып атат. Жаш оюнчуларга спонсорлор да көбөйүп, балдарда өнүгүү бар. Уюштуруучулар спорт аркылуу жаштарды оң жолго тартууну көздөйт. Бул багытта район аймагында жылда волейбол оюну үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. Улуттар аралык ынтымактарды сактоо. Кыргызстанда биз бардыгыбыз эле ойлоп жүрөбүз, митинг өткөрүп, же башка нерселерди өткөрүп, ушуга окшогон жаш муундарды, өсүп келаткан муундарды спортко тартсак, көбүрөөк бизде Кыргызстанды тезирээк өнүгүп кетет эле. Район аймагында спорттун бул түрүнө кызыгуу күч алды. Соңку мезгилдерде волейболдун деңгээли көтөрүлгөн. Мисалы үчүн ошол жергиликтүү демөөрчүлөрдүн эсебинен волейбол топтору, волейбол торчолору алынып берилип, шарттар түзүлүп, азыркы күндө жаш өспүрүмдөрүбүз жакшы ийгиликтерге жетишип жатышат. Мелдештин соңунда өзгөчөлөнгөн спортчулар сыйлыкка ээ болду. Ал эми оюнга келген согуш ардагерлерине баалуу белектер берилди. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу. Эми сөз кезеген Бишкек студиясына узатам. Канат. Рахмат Актилек, биз болсо программаны улантабыз. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары болуп Калыбек Асылбашев дайындалды. КТРКнын байкоочу кеңешинин 12 мүчөсү ачык добуш берүү аркылуу Калыбек Асылбашевдин талапкерлигин колдоп, жаңы орун басарга ачык, айкын жана ийгиликтүү иш алып баруусун каалады. Асылбашев буга чейин КТРКнын байкоочу кеңешинин жарандык коом тарабынан сунушталган мүчөсү болгон. Акыркы 3 жума бою КТРКнын башкы директорунун орун басарлык милдетин аткарып келди. Рахмат, Майрам Бекович, байкоочу кеңешке дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң тажрыйба алдым бул жерде. Мен иштейин деп келдим. Рахмат, сиздер колдоп бердиңиздер. Кудай буйрса мүмкүнчүлүк дагы берип атасыздар. Бул киши мурда дагы КТРКда иштеп кеткен, тажрыйбасы мол. Башкы директор менен биргеликте, жалпы жаамат менен биргеликте КТРКнын мындан аркы өсүп өнүгүшүнө, жаңы реформаларды жүргүзүүгө өзүнүн салымын кошот деп ишенем. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин катыштыгы бар деп айтылып жаткан КТРКдагы коррупциялык схема боюнча комментарий берди. Кызматтын маалыматы боюнча Аманбаев эсеп палатасынын 2007 жылы жүргүзгөн аудитинде Аманбаев телеканалда жарнамалык агенттикти жетектеп турган учурда эфирден кеткен жарнамалардын тарифтерин азайткан. Анын кесепетинен агенттиктин кассасына 49 миллион 259 миң 9 сом түшпөй калган. Ошондой эле 2007 жылы 4 миллион 741 миң 300 сомду агенттик сыйлык түрүндө төлөгөн. Бирок эсептик документтерге ылайык аткарылган иштердин актылары жана буйрутуучулар жок. Белгиленген сыйлыктар негизсиз болгон. 2008 жылы бул боюнча тергөө иши жоопкерчиликке тартылуучу адамдардын аныкталбагандыгына байланыштуу токтотулган.
азыр кылмыш кайрадан жанданды. Учурда күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат деп билдирди экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат. Эске салсак, ошол жумада парламенттеги билим, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Абдус Сатаров коомдук каналда коррупциялык схема аныкталгандыгын билдирген. Бүгүнтөн тарта Бишкекте жаңы навайкана иштей баштады. Муниципалдык ишкана Түркиянын колдоосу менен Түрк кызматташуу жана өнүктүрүү агенттиги тарабынан курулган. Эми бул навайканада жасалган нан азыктары арзан баада сатылат. Нан жабылуучу ишкананын ачылыш аземине кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев дагы катышып келди. Жаңы навайканада бүгүн алгачкы жолу нан бышты. Ишканада 10 чакты адам иш менен камсыз болгон. Алар Стамбулдагы нан заводдон нанды бышыруунун сырларын үйрөнүп, тажрыйба топтоп келген. Нанды сүйүү менен жасаш керек. Нанды эс алып келип жасаш керек. Эс албай, нервин иштетип жасаса, нан жакшы болбойт, даамдуу болбойт. Даамдуу болуш үчүн адам деген мындай чын дийлин, чын пээлин, чын маанайын койсо, ошондо нан болот. Заводто бир түрдөгү жалаң бөлкө нан чыгарылат. Навайкананын курулушу жаздын башында башталат. Бүгүн колдонууга берилди. Мен азыр алгачкы жаңы бышкан ысык нандарды көмөч казандардан чыгарып жатам. Бул жерде саатына 3000, күнүнө 30.000 нан даярдалат. Навайкана муниципалдык болгондуктан жабылган нандар менен бала бакча, мектеп, ооруканалар жана башка социалдык объектилер камсыз болот. Diğer tarafta ata yurdumuz Orta Asya'yı... İşkananın açılışına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan video konferensiya arkılуу katışıp iyigilik kaladı. Andan soň işkerler, hökümet müçölörü Navaykananın içi menen taanышып, birinci bышкан nandan ооз тийди. Нандын намадан жакшы экен. Бул жерде эң жакшысы ушул булардын жасалган унду дагы биринчи лабораториядан текшерип, анын сапатын барды толук кан текшергенден кийин анан нан бышырууга өтөт экен. Анын сапаты дагы жанагы анын бүт технологиясы сакталган жаңы заманбап технология экен. Ишканада нан азыктары Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция менен жасалат. Ошондой эле Навайкана заманбап технологиялык жабдыктар менен жабдылган. Даяр нандар базар баасынан төмөн болот. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Советтер Союзунун курамына кирген бардык өлкөлөрдө бүгүн жеңиш вальсы биленди. Мындай саамалык биздин жергебиздин да бир катар окуу жайлары менен мекемелеринде уюштурулду. Борбордогу агрардык университетте биленген жеңиш вальсын Жаркын Желдеңбаева көрүп келди. Согуш жылдарын жана жеңишти даңазалаган жеңиш вальсын дал ушул күнү белгилөө Советтер Союзуна кирген бардык өлкөлөрдө белгиленген. Акцияга катышкан агрардык окуу жайдын студенттери өткөн мезгилди эске салып турду. Вальс дүйнө элдеринде тынчтыктын, достуктун символу катары бийленип келет. Бүгүнкү жеңиш вальсы аскер ырларынын коштоосунда болууда. Бир караганда оңой көрүнгөнү менен бийдин кыймылдарын аткара билүү чоң эмгекти талап кылат. Тынчтык асманында бийге түшкөн мугалимдер менен студенттер 2 айдан бери тынымсыз даярданыптыр. Бийлебиз деп жазылганбыз да, анан 2 ай тренировка кылдык. Сыймыктанабыз жана ар дайым эстен чыгарбаганга, унутпаганга аракет кылабыз. Жеңиш вальсын эргүү менен көрүп отурган согуш ардагерлери жана мугалимдер да дал ушул бийлер жеңиштин чыныгы сезимдерин алып келерин белгилейт. Мындай иш-чараны 7 май күнү өткөрүү Орусиянын жогорку окуу жайлары тарабынан сунушталган. Мына ушул бүгүнкү өзүбүздүн 6 вечерамыз калыптыр. Вечерамдарды дагы куттуктап, бүгүнкү ошо жеңиш байрамына карата иш-чараны өткөрүп жатабыз. Акция патриоттуулукка тарбия алуу, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эрдигин урматтоо максатында уюштурулган. Жаркын Желдеңбаева, Медержан Бейишев, Коомдук биринчи канал. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндүн негизги өзөгүн түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда кандай кызыктуу окуу уктуруулар жана көрсөтүүлөр сиздерге онлайн түрүндө дагы тартууланат. Саламаттаңыздар. Саламаттаңыздар.